Жап-жашыл болгон бул жердин жайы сонун эмеспи? Олтурган жигит карачы шаңы сонун эмеспи? Алпаруучу кыздагы арайы сонун эмеспи? Ой күн сайын келип ичкенге ой чайы сонун эмеспи? Бүгүн YouTube деген каналда келип турган чагыбыз, агайын кыргыз элимди көрүп турган чагыбыз. Келдибек байкем келген соң артынан келип карачы төгүп тургандой чагыбыз. Асыл сөздөрдөн өрүп турган чагыбыз. Аман болсун алтындар ала тоң элде багыбыз. Ийилсең ийилсин шагыбыз, шымбасын бир октой шагыбыз. Муну кырдап жаткандой себебим, мынау YouTube деген каналдын көрүүчүлөрү дагы бар. Мага окшогон карачы төгүүчүлөрдүн ой дагы бар. Болбосо жети дубан элимде, бир жагын кош жалалабат таласым. Жерде өткөндөй манасым, болбосо нарын тарапта ысык көл деген дагы бар. Баарысын айтып ырдасам бактылуу элдин дойбагы бар. Акындан ой келген саламда баарың ой бирге кабылыр. Акындар деген ошондой көрүп ырдайт эмеспи? Оң жагымды карасам экөө тең ачык асмандай, ар бир айткан сөздөрү асыл дастандай. YouTube деген каналдан агарып аткан актаңдай. Мен буларды көргөндө кантип турамдой шаттанбай. Экөөнүн турганы сонун турбайбың акылай менен актандай. Биринчи бери жактагы карындаш жан экен сонун табылбас. Жашоодо жан болгон арбак башыңан бакыттой арылбас. Карасам сенин көзүңө, карасам сенин сөзүңө, биз бала кезден ойногон бар бүтүшөт эсиме. Ал эмиң ар жактан олтурат, иничектин ыргылып айта кетейин дой ойгурап, комусумдудай койгулап. Булдагың ала туу кыргыз баласы, жүрөктө жоктой карасы, эл үчүн кызмат кылууган эргип тургандой санасы. Булардан YouTube деген каналдан элге кызмат кылсам деп, элге береке сунсам деп келип тургандой чак экен. Силерден аман болгула, чатырап күчкө толгула. Далан кызматты жыя бергиле, ала туу кыргызтой фондуна. Бүгүн жакшынакай ой мына комусту черткен кол мынан ой. Мен менен көрүшүп жаткандар, көрбөсөм да кала кан булгап койгула. Мына ушундай шаңдуу жакшы маанайда элдер менен таанышып алган коногубуз. Жакшы келип алдыңызбы? Ооба. Таң эртең менен төкмө менен. Ооба. Телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу эскерте кетели. Бизде бүгүн конокто төкмө акын, ырчы Баян Акматов келип отурат. Саламатсызбы агай? Саламатчылык, аман эсенсиздерби? Экрандын ар жагында, бер жагында заман улам агылган сайын улам эл дагы жаңыланып, жер дагы жаңыланып, сиздер менен көрүшүп жатканга мен дагы кубанычтамын. Баян мырза, мынакей эртең 11-май күнү Кыргыз улуттук Токтогул Сатылганов атындагы филармониясында сиздин концертиңиз болот, Мына ушул концерт тууралуу сөз баштайбыз. Жакшы болот, абдан. Мындай жакшы учурду колдон чыгарбай айтып жарыя кылып калышым керек. Эртең 11 болгондо филармонияда борбордо силерге концерт коюп берсем деген комузду алып кол-колго мен чыгарган чыгармалар, обондор, айтыштар, дастан терме санаттар, же болбосо жакшынакай сценкалар коюлат. Баарыңыздар келип күбө болуп кетиңиздер. Концертимдин аталышы Ааламда бир да аялзат ажарлуу эмес сенчелик деп аталат. Бул ырды Ишен Назаров аткарып жүрөт. Сиз эмнеге мынтип коюп атасыз деп сурагандар дагы көп. Негизи бул ырдын калеми мага таандык. Обонум болсо Кубаныч Алиев досум жазган, аткаруучу Ишен инибиз. Эртең барыңыздар күбө болсоңуздар болот. Үчөөлөп жакшынакай чогуу аткарып чыгалы деген ойдобуз. Жана ошондой эле апакем болсо атакем менин деген да жакшынакай чыгармалар жарык көрөт. Эртең буюрса барыңыздар келиңиздер. Ооба, аткаруучу Ишен Назаровдун Апакем аттуу ырынын автору сизсиз да. Анан негизи эле бул чыгарма кантип жаралып калган? Ошол чыгармага токтоло кетсек да, анткени интернет булактарынан болобу, сыналгыдан болобу, мынакей Ишен Назаровдун бул чыгармасы азыр ар бир апаларыбыздын ар бир айымга ушунчалык бир сонун сезимдерди тартуулайт, Бул чыгарманын жаралып калуусу
негизи ар бир акын чыгармачыл инсан болгон соң кайсы багытта жүргөн болсо ошол багытта ойлонуу менен жүрөт деп мен ойлойм. Башкалар деле ошондой болуш керек. Мен дагы ошол ойдо жүрөм. Мындай чыгарма жазсам экен деп ошону жылдап, айлап ойлонуп жүрөм. Дал ушул Апакем деген чыгарманы негизи көрктөндүрүп турган эки эле сабы бар аягында: ааламда бир да аялзат ажарлуу эмес сенчелик. Же болбосо ааламды нурга бөлөйсүң ак көйнөк кийсең көйкөлүп деген сыяктуу саптары элге жагып атат болуш керек да. Келиңиз анда эмесе ушул чыгарманы баягы айтып атабыз, акка нарыктан суу агат дейт. Ушул чыгарманы өзүңүздөн бир тыңшап көрсөк, колуңуздун коштоосунда бир Ишен мырзанын эмес, автордун өзүнүн колунан, өзүнүн оозунан, Жалпы апалар, сиздерге арнап ырдап берейин. Апаңыздар жете эле болуп келиңиздер эртең. Ойнотуп бизди жете эле орутпай бактың бөпөлөп, калкалап мерим жамалым карызбыз сизге кеңес эле. Кайгымды тарттың теңселип, карыздар ким бар менчелик, жүк болгон күнүм эстесем, жүрөгүм ооруйт өйкөлүп. Ааламды нурга бөлөйсүң ай, ак көйнөк кийсең көйкөлүп, ааламда бир дана аялзат ажарлуу эмес сенчелик, ай меримдүү эмес сенчелик. Үмүттүн отун жандырган үй ичин майрам шаңгылган, өмүргө биздин алып келген энелер үчүн жан курман. Кайгымды тарттың теңселип, карыздар ким бар менчелик, жүк болгон күнүм эстесем, жүрөгүм ооруйт өйкөлүп. Ааламды нурга бөлөйсүң, ак көйнөк кийсең көйкөлүп, ааламда бир дана аялзат ажарлуу эмес сенчелик, ай жарокер эмес сенчелик. Өмүрдө канчаң арман бар, өзүң бар демек майрам бар, белгилеп сенин таманың дейиштеп айткан пайгамбар. Кайгымды тарттың теңселип, карыздар ким бар менчелик, жүк болгон күнүм эстесем, жүрөгүм ооруйт өйкөлүп. Ааламды нурга бөлөйсүң, ак көйнөк кийсең көйкөлүп, ааламда бир да аялзат ажарлуу эмес сенчелик, ай сулуу эмес апа сенчелик, ай меримдүү эмес сенчелик, борукер эмес сенчелик.
Баракелде. Баракелде, разычылык. Акын, төкмө акын Баян Акматовдон эксклюзивдүү чыгарма болду десек да болчу да, эксклюзив болду. Мени да бир нерсе кызыктырып турат. Эртең дагы сизден чыгармаларды дагы күтө алабызбы? Албетте, сөзсүз түрдө мен чыгармалар өзүңүз аткарасыз. Аткаруучулар аткара элек чыгармалар бар, ушул. Өзүңүз аткарасыздар да? Жакшы. Анан мына ушул апакем чыгармасы жалпы өзүңүздүн апаңызга, жалпы апакелерге, энелерге арналган чыгармада анан кандайча Ишен Назаров аткарып калган, же болбосо башында ыр жаралганбы, же болбосо аткаруучусу тандалып, мына ушул Ишен Назаровго жазылган чыгармабы? Башында ыр жаралган, анан мунун аткаруучусу көп болчу негизи. Көп адамдар талашып мен ырдайм болуп жүрүп, анан Ишен экөөбүз тың экен, өзүнүн ишине жакшы карайт экен. Бул ырды 4-5 жол жазылды окшойт менин билишимче. Жаздыртпай кежарайбы деп бизге жөнөтүп атты. Анан запись жакшы болбой калыптыр, бул жагы жакшы болбой калыптыр деп. Анан акыры аракеттин берекет болуп. Жакшы. Абдан сон мына ушул дүйнөдөгү эч кимге теңелгис апалар аман болсун. Апаларыбыз, ажарлуу апаларыбыз ар дайым ушу биздин маңдайыбызга бар болушсун дейли. Ушул бүгүн биз сатира, юмор тууралуу сүйлөшүп атабыз да. Анан жаңы эле Келдибек Ниязов агайыбыз келип күлдүрүп, бир аз маанайыбызды көтөрүп кетти. Сиз дагы ошол баягы төкмөлүк менен алектенип көп сахнада жүрөсүз, төкмөлөргө конкурстарга катышып жүрөсүз деги эле мына ушул жаатта жүрөсүз. Анан сизде дагы бир күлкүлүү, кызыктуу окуялар болбой койбосо керек. Ошолордон бир-экөөнү айтып берсеңиз. Кызыктуу күлкүлүү окуялар. Мен негизи айтыштагы, жашоодогу багытым лирика. Юмор жагында анча эмем жок экен да, чындап. Негизи кызыгам. Анан айтышта болуп өткөн окуялар, Казак-Кыргызда көптөгөн айтыштар болгон. Барып жүрөбүз, катышып жүрөбүз. Мен сиздерге баса белгилеп айта кете турчу эми, ал айтыштын өзүн алаканга салып алып көрмөйүн, мен айтып бергенде анчалык деле маңызы чыкпаса керек. Ооба. Андан көрө ырдап берейин байкелер. Келиңиз. Азыр таң деп койсок болот. Элдердин баары жумушка, ишке, окууга, аялдамада турушат. Аялдама аябай жакшынакай нерсе. Бизде студенткесте аялдамада сонун окуялар болгон. Мен сиздерге Аялдама деген чыгармамды тартуулап берейин. Бали. Анан кабыл алып коңуздар, бул негизи Казакстанда баабырыбыз, досубуз бар, Токтар Серик деген. Ал кишинин обону сөзүн болсо, ошол эле маанидеги кылып кыргызчага оодарып алганбыз. Кабыл алып коңуздар. Бир куплет кайрылмасы менен ырдабайлыбы? Биз болсо маекке да үлгүрөлү. Бир куплет кайрылмасы менен ырдап бересизби? Ушундай кылалы. Макул. Бали. Көктөмелең гүлүм сен, көркөм элең, көпөлөктөй гүл издеп эркелеген. Аялдама астында жолуктурган, ашыгымсың жарокер эркемелең. Аялдама, жанганын ак жанарың аяргана, коштошууга колуңду даярдаба, ак сүйүмдүң ойготтуң. Аялдама, аялдама. Уналардай бул өмүр жанып учкан, сага деген сезимим алып учкан. Өзүң жакка караймын, жалтаңдаймын, жаралган жан сенсиң эй сагынычтан. Аялдама, жанганын ак жанарың аяргана, коштошууга колуңду даярдаба, ак сүйүмдүң ойготтуң. Аялдама, 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 жанганын ак жанарың аяргана, коштошууга колуңду даярдаба. Аялдама, аялдама. Баракелде.
Мен өзім тамашаға жақын емесмін, мен лирикаға жақынмын деп қалбатсызба, бирок мисалы тамашаны эл бат кабыл алат, ошол эле чыгарма болсун, ошол эле кинотасмалар болсун, комедияга жақын го, юморга, Ал эми төкмөлөрдө кандай? Мисалы тамашалуу төкмөлөр бат өтөбү, же болбосо сиздерде кандай? Тамашалуу төкмөлөр бат өтөт. Тамашалар бат өтөт, Анда негизи төкмөлөрдүн көпчүлүгү баягы бири-бирин чимчип, тамашалап, ушундай жолдор менен айтышат эмессиздерби? Элдин кабыл алуусуна жараша. Негизи юмор жагы чындап жеңил болсо керек. Укканга да жеңил, жашоого да жеңил. Ал эми илимий түрдө башка нерселер көп. Азыр чыгармаларды аткарып атасыз, азыр эми сизди төкмакын катары азыр төгүп берет окшойсуз, Макул. Суран өтөлү. Келиңиз. Дагыдай, Эмне жөнүндө төгүп берейин? Күлкүлүү кылып. Акынды баягы ар тараптан сынап көрөлү. Азыр күлкүлүү кылып төгөт азыр. Айжан, сен күлүүңө даяр бол. Өзүң алып баруучулар жакшы экен. New TV деген каналды кайтаруучулар жакшы экен. Күлбөй жүргөн адамды күлдүргүн деп кыйнашты, мындай алып баруучуларды кимдер тапты экен. Ооба күлүп жүргөнүң жакшы экен. Бирок мен өзүң ушундай жаралгам. Күлкү таба албайсың арго баяндан. Болгонуң ырларым менин ушундай тизмектеп асыл саптарды тизгенди жакшы көрөмүн. Океандай деңизде сүзгөндү жакшы көрөмүн. Же болбосоң ырлардын ырга чачалы, ырысты кайда каталы. Күлдүргүндөй бубалар Сапарбек Зулпуев келди деп бул жерге ойлогон суптой жатабы. Түгөнбөсүн эч качан акындардын дой катары. Алыс болсо экен агайын элдин дой сапары. Күлдүргүн деп айттыңар, мен эми эмненин айтайын. New TV телеканалга келген соң ырымдын ырдап алайын, ырдай бербейин ай сайын. Шоу деп жазылып турат биякта, анын айтпай кетсем уятта. Шоу деген бул өзү шоу мендерге жарашат, бирок шоу мендейлерден адашат. Мен болгонун акта талант кыргыздын, колумдан эмне болсоң ырдаймын демек элдер ырларымды дой самашат. Эмиң элиме каалоо тилейин, эл менен мен адаммын, элден чыксам жаманмын. Элим менен бийикмин, элден чыксам дой кийикмин. Элим бар үчүн үмүтмүн. Эртең филармониянын төрүндө, Ала Тоо кыргыз жеринде, баарыңарды күтөмүн. Силер келип олтурсаң, буйрусаң өмүрү деңизде дой сүзөмүн. Баарыңар менин кандашым, баарыңар менин жандашым. Эртең бош калып биздин үстөлдөр, агайын жетимсиреп калбасын. Азамат, сиз баракелде. Күлүп койбойсуздар. Биз аябай күлдүк, орун сезилип калды бул жакта берип. Эскерте кетели, дагы бир жолу урматтуу телекөрүүчүлөр, эртең 11 майда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясына барып, Баян Акматовдон ошондой эле сахналаш достору, аткаруучулардан сонун концерт болот. Барып көңүл ачып, чыр жазып келиңиздер демекчибиз. Ооба. Бизде болсо конокто төкмө акын, ырчы Баян Акматов агайыбыз болуп кетти. Чоң рахмат. Мындан ич койсом болот. Ооба, ичсеңиз болот. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Эртеңки концертиңиз жогорку деңгээлде сонун көз ирмемдер менен коштолсун демекчибиз. Бар болуңуз. Рахмат, амандык. Ийгилик сизге. Мына ушундай жагымдуу маанай менен таң маанай берүүсү өз ишин алдыны көздөй улантат.